Президент Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу дагы бир референдум өткөрүү керектигин белгилеп, аны жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен чогуу өткөрүүнү парламентке сунуштады. Бул туурасында өлкө башчы коомдук телерадио берүү корпорациясына курган маегинде билдирди. Анда Жапаров өз сөзүндө учурда Кыргызстан эски баш мыйзам менен жашап жаткандыктан президент менен премьер-министр өзүнө тийиштүү гана тармактарга кадрларды дайындап жатканын билдирди. Мен бардыгы менен айтып атам. Мага тиешелүү тармактарды азыр өзүмдүн указым менен, буйругум менен жумушка коюп атпайм. А премьер-министр бүгүнкү күндө өзүнө тиешелүү министрликтерди, өзүнө тиешелүү баягы кызматтарды өзү даярдап атат. Анткени биз азыр эски конституция менен жашап атабыз. Жаңы конституцияга дагы 2-3 ай бар. Эгерде депутаттар колдоп берсе, апрелдин 11-inde биз азыр мен кече указга кол койдум. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлайбыз. Ошону менен бирге эгерде колдоп берип, референдумга алып чыкса 11-апрелде жаңы конституциянын долбоору кабыл алынат. Ошондон кийин гана биз жаңы конституция менен жашай баштайбыз. Биз азыр бүгүн эски конституция менен жашап атабыз. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 8-февралда кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11-апрель жекшемби күнгө дайындалган. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат.